Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын Акыл эмгегинин маданияты китебинен оңой, тез жана бекем жаттоо жөнүндө сабак өтөбүз. Даярдаган Жумашева Санам Шакировна. Мектепте, сабакта, турмушта көп нерселерди жаттап, эстеп калуу, айтып берүү, жасоого туура келет. Бул билим алууда эң көп колдонулган ыкма. Негизи эле эмнелерди жаттоо керек? Эреже, формула, теорема, закон, аныктама, декламация, ыр же тексттен үзүндү, адамдардын аттары, жыл, шаарлар, жер суунун аттары, цифралар, учкул сөздөр жана башкаларды жаттоого туура келет. Жаттап калуу үчүн эмне кылуу керек? Түшүнүп, мазмунун өздөштүрүп, толук окуп чык. Окугандарыңды ойлонуп, илгери көргөн, билген окугандарың менен байланыштыр. Жаттоо зарыл болгон бөлүгүн тандап, бөлүп окуп жатта. Эгер ыр, теорема, эреже чоң болсо, аны мазмундуу бөлүктөргө бөлүп жатта. Үнүңдү чыгарып, 2 же 4 жолу катуу оку. Ошондо эске 2 тараптуу аласың. Биринчиси көрүп окуйсуң, экинчиси болсо окуганыңды өзүң угасың. Китепти жаап коюп, ичиңден же добуш чыгарып айт. Канчалык туура айтканыңды китепти ачып, тексттен текшер. Ошентип жаттаганга чейин уланта бер. Жаңы сөз, жыл аттарды ошого окшош же ошого жакын сөз, жыл, аттар менен байланыштырып, эстеп калып жатта. Мисалы, ата-энеңдин туулган жылы, белгилүү инсандар же буюмдардын аты менен байланыштырып жатта. Жаттагандарыңды шар айтып берүү үчүн көп жолу кайтала. Өзүңө өзүң же башка бирөөгө айтып берип текшерт. Бирок арада эс алып тур. Таң эрте оку. Чарчабаган, сергек убакытта жаттасаң, көпкө чейин эстеп каласың. Аз-аздан жаттап, улам көбөйтүп кошуп жатта. Ырдап жатта. Сүрөт тартып, схема, карта, диаграмма тартып, керек болсо макет жасап эстеп кал. Ойноп жатта. Үн чыгарып көркөм, образдуу жатта. Жаттагандарыңды жумуш аткарып же ойноп жүрүп деле эстеп кайталап кой. Чөнтөк дептерге, блокнотко жазып алып жатта. Эреже, закондорду жаттоодо мисал таап, далилдеп, байланыштырып жатта. Кайталоо жаттоонун негизи экенин унутпа. Кайталоодон, бекемдөөдөн, текшерүүдөн, өзүңө өзүң айтып берүүдөн тажаба. Жаттагандарыңды так, даана айтып берүүдөн, жазуудан уялба. Өз алдынча жаттоо, эстеп калуу жолдорун ойлоп таап, санап көр. Өркүндөтүп пайдалан. Мына, ушул эрежелерди сактасаң, сен тез, оңой жана бекем жаттап аласың. Билимиң бышык болуп, өзүңө кызмат кылат.